Айгүл Жапарова Тегеранда кыргыз эли үчүн аялдын идеалы тууралуу айтып берди. Кыргызстанда аялдар өлкөнүн экономикалык турмушунун активдүү катышуучулары. Бул тууралуу Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова Тегеранда өткөн илим жана маданияттагы таасирдүү аялдардын биринчи эл аралык конгрессинде билдирди. Анын жыйналышта айткан сөздөрүн президенттин маалымат кызматы жарыялады. Канайым аялдардын активдүү катышуусу болбосо көп улуттуу элдин руханий дөөлөттөрүнүн кайра жаралуусун жана көбөйүшүн, коомдун адептүүлүгүн чыңдалышын жана улуттук мүнөздүн мыкты белгилеринин сакталышын элестетүү мүмкүн эмес экенин белгиледи. Биринчи айымдын кайрылуусунун урунттуу учурлары. Кыргызстан аялдары ар убакта өз мамлекетинин өнүгүшүнө жана гүлдөшүнө эбегейсиз салым кошуп келген. Кыргыз элинин улуу маданий жана тарыхый мурасы, Манас эпосунда үй бүлө очогун сактоочу аялдын идеалдуу образы өтө көркөм сүрөттөлгөн. Элибиз аялдын идеалын анын сулуулугунан гана эмес, баарынан мурда анын табигый акыл эсинен, кайраттуулугунан, чечкиндүүлүгүнөн көргөн. Манас эпосунда чыйырды, сайкал, арууке, айчурук жана башка аялдардын эстен кеткис ажайып образдары чагылдырылган. Аялдардын ролун жогорулатуу жана гендердик өнүгүү маселелери эң маанилүү өкмөттүк документтерге, анын ичинде 2022 жылдын октябрында бекитилген 2030 жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүүнүн улуттук стратегиясында камтылган. Кыргызстанда гендердик мыйзамдарды калыптандырууну, гендердик статистиканы өнүктүрүүнү жана аялдардын лидерлигин колдоо боюнча атайын чаралар саясатын калыптандырууну камтыган институционалдык механизм түзүлгөн. Билим берүү тармагында социалдык багыттагы бизнестин жана долбоорлордун басымдуу бөлүгүн аялдар ишке ашырат. Өлкөдө аялдардын саны 3,3 миллиондон ашуун, башкача айтканда жалпы калктын 50,4%-ын түзөт. Экономикалык иштин түрлөрү боюнча аялдардын иш менен камсыз болушу 38,4%-ды түзөт. Биринчи айым эне балага тирек коомдук фондун жетектей турганын эскертип, биринчи кезекте балдарга жана энелерге жардам берүү, алардын жашоо сапатын жакшыртуу, потенциалын коргоо жана өнүктүрүү максатында иштелип чыкканын белгиледи. Маалымат булагы Спутник KG.